Assalamu alaikum ekендештер. Куба такси каналына кош келипсиздер. Биз Кыргызстандабыз. Бирок Кыргызстандан Москвага жолго чыгып атабыз. Азыр Чалларга келдик. Чалларга келсек, машина бар экен, очередь. Мен постоянно Кыргызстанга келгенимди, кеткенимди тартып турам. Анткени баягы билбегендерге кичине совет болсун деп. Так что видеону аябай көрүңүздөр. Өтө кызыктуу болот. Анткени мен Москвадан келген сайын, кеткен сайын постоянно приключение болот. Бирок эми приключение болбой эле койсун. Аман эсен жетип алалы. Границадан өттүк, Чаллардан 1,5 сааттай турдук. Азыр Меркеге келип заправка кылып атам. Заправка 95тер. 258 теңге экен, 250 теңге. Бул бир 39 сом болот да. Өтө арзанды. Бизде ушундай арзан болсо сом болот. Кыргызстанда бензиндин литри 95тер 78 сом болчу. Ошондо бир эсе кымбат болот да. Жолго эми чыгалы кеттик эми Тыткамойдон. Так что видеону аябай көрүңүздөр дагы. Кызыктын баары алда башталат. Мекендештер, кимде ким жакшы такси сапар издеп аткан болсо, ошо астыдан оңдой караңыздар. Такси сапардын проценти 5%, эч кандай күнүнө 370тен албайт, 3% албайт. Бул эми жанагы налоговый бүтүп калгандарга 2 миллион 400 миң бүтүп калгандарга тиешелүү. Так что мындай деле кошулсаңыздар болот. Чалыңыздар Куба таксиден келдим деп. Өтө ишеничтүү, бул проблема болбойт, и болбойт дагы. Көп жылдар жашап, шаарыма өз болуп дөнгөнү. Бирок баары бир жүрөктүн түбүнгө өзгөнү. Кыйнады эңсетип, кайтпайт коктойлаган көкүрөк. Жайлоодо төрөлүп, боз үйдө торолуп өскөнү. Айда такси айда, толор жактарга. Оруду көңүлүм, жүрөктө жарака. Сагынычым айтайын, кусалыгым айтайын. Ак карларга, аскаларга, арчаларга. Көп элге бир болуп, шаардын турмушун кечемин. Жумуш көп билбеймин, жайлоого мен качан жетемин. Түшүмдө дагы эле таятам токуган күлүккө. Кымыздан артынып, жылкынып көздөй кетемин. Айда такси айда, толор жактарга. Оруду көңүлүм, жүрөктө жарака. Сагынычым айтайын, кусалыгым айтайын. Ак карларга, аскаларга, арчаларга. Кызылордага келип токтодук, заправкага болайын деп. Анткени биякта заправка азыраак болот, көбүнчө талаа болот. Где-то 400 км жүрүп койдук. Алда дагы 3200 км бар. Айлар тоза элек, эч ким тоза элек кетип атабыз. Негизи алыс жол жүргөн өтө кыйын, Ayda taksi ayda,
жолдо келатып 2-3 жол гай тосту. Экөөсүнөн үн чыккан жок. Үчүнчүнү тоскондо өзүм кичине нарушение кылдым эле. 50 000 теңге сурады. Ары тартышып, бери тартышып атып 40 000 теңге бердим. 40 000 теңге бул деген 6300 сом болот да. Ошол болуп кетти. Башталды бияк приключениясыз. Бүгүн келаткан штрафтарым бүт чыкты да, жолдон баскан ойногом да. Ошонун баары камера тартып өтүптүр да. Канча 230 000 теңге болуп кетиптир. Не болуп билем, азыр границадан чыгарабы, чыгарбайбы ким билет. Так что аянат чейин көрүңүздөр. Так, мекендештер экинчи күн түндө саат 2-ге чейин айдап уктадым, саат 6-га чейин. Мындан ары ошо 2400 км бар. Кудайымыз аз калды. Россиянын границасына кете бир 700 км калды да. Төлөрдү. Казакстанда негизи төлөр көп да. Төлөрүн карап. Уже сууктап калыптыр уже. Аралга келдик. Арал. Оу. Сага гана эрким сынып багынамын, элигемин кагыламын. Сага гана, сага гана, сага гана, сага гана. Эрке судай агыламын, эркелеймин, тарынамын. Сага гана, сага гана, сага гана жагынамын, сени гана сагынамын. Сени менен бир болсом деп жараткан. Кудайым буйрса Жайсаңга келдик. Жайсаңга келсек, очередь, короче. 3 саат турат окшойбуз. Бүгүн 14 сентябрь. Получается, кече 13 сентябрда 12-те чыкканбыз. Эсетип коеюн. Казакстан өтүп келип калат эле. Бияктан 4 саат, 5 саат турабыз эми. Чувстволор аска айдап кетип атат. Жаман көрөм деп турганчы. Казакстандын границасына 3 саат турдук. Азыр эми Казакстандан чыгып, Россиянын границасына турабыз. Биякта да машина көп, очередь көп. 3 саат деген арам чыктык. Бул нейтральный зона. Ар жактан Казакстанга кирип атканда очередь экен. Бияк дагы очередь, короче. Таша ушундай. Ушу негизи жолдо кетип баратканда границадан эле убакыт алышат да. 3 саат, 4 саат, 5 саат, 6 саат туруп калган. Элдин бар бакша турат. Бул Казакстандын границасы. Булар Москвадан келаткандар да. Ошондой. Мекендештер дагы эле турабыз нейтральный зонада. Уже 2 саат болду. Очередь төгөнбөй койду. Saat 9:30. Москва барып эми кайра эшекте иштеп, түнү күнү иштеп, бала окуянын багып, таксиде иштейбиз да.
таксиден башка эчтеке билбейбиз дегендей. Московский жаша башталат эми. Кыргызстанда эс алып жакшы эле. Болду. Жетет. Düşünbü kalp elege beçi Ümitim var, üzülbөгüm var bolup dertin geçpi Tügöyüm var, süygönüm var, bütkül жүрөгүн арнап берчи Келбетиме соксо жербетинде жок болсоң мага жыргал өмүр сенсиз керек эмес Тоскоолдуктар болсо ойлонуп сарсана болсоң коркуп күмөн санап кайгырып керек эмес Суйкайган татын акайын бучагыңа бөлөчү Мекендештер, Кудайым буйрса, Москва шаарына келип алдык, аман эсен. Эми кененирээк жолдогулардан силерге айтып кетейин. Ошентип айтып кеткенде эле жолдон гайлар тозуп, 40-50 миң теңге сурашты. Анан тартышып атып 40 миң теңге бердим. Эмнеге десеңер, жолдон келатканда булар камераны по факту тартып берет экен, ошол менен көрсөтүп экен да, превышение скорости депчи. Билбейм, негизи мурун андай жок болчу да, мен азыр эле чыкканбы, мурун мен барып жүргөндө андай планшеттен көрсөтчү эмес да, эмелердичи, фотографиялардычы. Азыр по факту көрсөтүп, монча бересиң, монча болуптур деп эле бетке айтат экен негизичи. Анан 40 миң теңге бердим, ошо менен кеттим. Жолдон келатып, Россияга киргенден кийин Россиядан менин кичинекей кызым бар, 1 жашта. Детский кресло жок болчу, ошого 2700 сом жазып берди. Ал эми кеткен расходторун айтып берейин. Жолдон мен Казакстанга кирерде бензиним почти жок калган болчу. Бензинди Казакстанга кирип койдум. Ошондо мен Казакстандын ичинен общий 47.700 теңге короттумун. Бул эми кыргыздын акчасы менен кете 8 миң сом болот. Жолдон эч кандай ашыкча расход болгон жок. Анткени биз жаныбызга тамак алганбыз. Сухой паёк кылдык да, мындай эме кылыпчы. Россияга киргенден кийин Россиядан кете 6 миң рубль короттум бензинге. Еще 5 миң сом платындарга короттум. Жолдон келатып бир аварияны көрдүк. Уктап кеткенби же билбейм, ушул тоголонуп кетиптир да. Түшүп жардам берейин десем, баары жакшы, нормально кете бер деп коюп келип калдык. Эми кимде ким Кыргызстанга машина менен барабыз же келебиз деп аткан болсо, скоросту ылдамдыкты азайтып айдаңыздар демекчимин. Анткени уже цивилизованно жанагындай компьютерлер чыгып, сразу карап атыптыр да, по факту болупчу. Ошо колдон келишинче силерге тартып көрсөтүп бердим. Лайктан басып коюңуздар. Негизи менин видеолорумду көбүнчө подписка кылбай көрөт экенсиңер, подписканы басып коюңуздар. Ошол, аман болуңуздар анда. Көрүшкөнчө.